Оштогу жогорку Чыңалуу электр тармактары ишканасында кышка даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Аймактардагы ири Чыңалуудагы көмөк чордондор оңдоп түзөөдөн өттү. Айрым көмөк чордондордун эски өчүргүчтөрү жаңы заманбап эле газдуу өчүргүчтөргө алмашып бүтүп калды. Алардын бири бүгүн Араван районуна орнотулуп иштөө алдында турат. Кенен Мырзажигит Маматкерим уулунун материалында. Араван районунун Төбө Коргон аймагындагы көмөк чордондо жаңы 2 эли газдуу өчүргүчтөр алмаштырылды. Көмөк чордон буга чейин эле оңдоп түзөөдөн өтүп, дээрлик жаңыланып калган. Заманбап эли газдуу өчүргүчтөрдү орнотуп алмаштырууга 10 ашуун жумушчу тынымсыз иштөөдө. Мындагы өчүргүчтөрдүн эскилиги жеткендиктен кышындасы аба чубалгыларда бир аз кырсык болсо эле калкка берилүүчү электр энергиясы өчүп калчу. Эми мындай көйгөй жаралбайт дешет энергетиктер. Бул кылчатылды койгонун себеби ушул подстанцияда повреждение ушул жерден гана өчөт. Өзү бир эле подстанция өчөт, калган подстанцияларыбыз үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыз болуп турат. Аравандагы Төбө Коргон көмөк чордону 10 киловольт электр энергиясын чыгарып берип, жалпы 12 000 ашуун үй бүлөнү жана кичи мекеме ишканаларды үзгүлтүксүз жарык менен камсыздап турат. Көз-кыш айларында калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоо максатында Оштогу жогорку Чыңалуудагы электр тармактары ишканасы өзүнө караган бардык көмөк чордондорду оңдоп түзөөдөн өткөрүүдө. Ушул бүгүнгө чейин Ош-Баткен областынын аймагында 31 подстанция көмөк чордон капиталдык и утурумдук оңдоодон өткөрүлүп, 670 километрге жакын аба линиялары капиталдык, кээ бирлери частично өттү, капиталдык утурумдук оңдоодон өттү. Ушул оңдоо кампаниясы бизде 1 октябрга чейин толук аяктайт. Ал эми бул Аравандагы Маңгыт көмөк чордону. Бул жерде дагы мурункудай эски ажыратып өчүргүчтөр бар. Алар эми эртеден баштап жаңы эле газдуу өчүргүчтөргө алмаштырыла баштайт. Ошондой эле мындай жаңы эле газдуу өчүргүчтөрдү алмаштыруу облустун 4 районунун 6 көмөк чордонунда жүрөт. Анда жалпы 10 эле газдуу өчүргүчтөр орнотулуп алмаштырылат. Ал эми Баткен, Ош облусу жана Ош шаарында жалпы 41 чоң Чыңалуу көмөк чордондор иштөөдө. Алардын баары октябрь айынын башына чейин толук көзөмөлдөн өтүп бүтсө, 500 миңден ашуун керектөөчүлөр электр жарыгын кышкысын үзгүлтүксүз пайдалана алат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бекжан Распай уулу, ЛТР, Ош облусу.